Өнөрлүү өлбөйт деп коебуз. Ал эми кыргыз эли байыртадан өнөрдү барктап, баалап келген элбиз. Бүгүнкү биздин каарманыбыз дагы өзгөчө өнөрдүн ээси. Сыйкырчылык менен алектенген Жоодар Бешим тууралуу болмокчу. Анарбек уулу Жоодар Бешим 18 жашта. Учурда Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин 1-курсунун студенти. Жоодар Бешим сыйкырчылык чөйрөсүн кандайча тандап калды? Бул суроого жоопту өз-өзүнөн угалы. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр бир нече секундтан соң Жоодар менен жакшы бир маек курабыз. Жоодар, саламатсыңбы? Саламатсызбы? Алгач бул сыйкырчылык өнөрдү кайдан үйрөнгөнсүң? Бул негизи фокус. Буну деген мен 16 жашымдан баштап алектенем ушу фокус менен. Буну өзүм башында деген булар случайно болгон да. Мындайча айткандачы, башында өзүм мындай карандаштар менен фокус жасап жүргөм, өзүм колуман жасап. Анан кийин уже мындай чоңдорго өтө баштагам. Башында бир жолу бир фокус билет болчумун да, карандаш менен. Анан үйдө жасап көрдүм. Үйдө жасап көргөм. Атамдар таң калып калганда ойлоп калдым, таң калып турбайбы депчи. Мына карап турабыз. Колума батат да, көрүнбөйт. Көрүнгөн жок. Караңыз. Мындай болот. Наса. Башында ушундай көрсөткөндө анан үйдөгүлөр таң калып, анан ошодон кийин эле жасай баштадым. Жасай баштагансың. Биз дагы караганга жетишпей калдык, кайдан жок болуп, кайдан бар болуп кеткенин байкабай калдык. Ал эми дагы мындан кичине оорураак эмелерин көргөзүп кетсең. Мен көбүнчө ушундай микромагия жасайм, карта менен, ушундай карандаш, жүрөкчөлөр менен. Азыр атабыз менде 3 карта бар, ак. Мына карайбыз. 1, 2, 3 карта ак. Азыр мындай кылып койсок, атабыз жүрөк пайда болот. Сүрөт. Жүрөктүн сүрөтү пайда болот, Асты болду, үстүн көрөбүз. Үстү дагы ошондой. Ортосун көрөбүз, ортосу дагы ошондой. Көрдүңүзбү? Азыр буну бояш керек да. Мындай кызылдан алабыз дагы, салабыз. Бул жактан кызылдан алабыз дагы, салабыз. Мындай кылып койсок, мына жүрөк боялып калат. Мынакей. Будан 3. 1, 2, 3. Колуңузду тозуңуз. Мындай кылабыз. Бул жакта жок, бул жакта жок, бул жакта да жок. Мынакей, бардыгыңыздары күбө болгондой, Жоодар Бешим мага мындай жүрөк белек кылды. Бул жакта 2 колуңузду тозуңуз эми. Эки жок алсаңыз дагы коебуз, карап туруңуз. Бирөөсү меники болсун, мен өзүмдүн колума салам. Бирөөсү сиздики, азыр карап туруңуз. Бирөөсүн өзүмдүкүн алып кетем дагы, бирөөсүн сизге салабыз. Катты жумабыз. Мындай болот. Меникини үйлөп коюңуз. Бул жакта жок, бул жакта да жок. Эми ачып көрүңүз өзүңүз. Жоодар, сен мынтип дагы кыздардын жүрөгүн ооруткан кездер да болсо керек, экиден жүрөк берип. Эми мындай болгон. Сыйкырчылык өнөрдү көргөзгөндөр барбы же сен элеби? Мен өзүм эле. Буга ата энең кандай көз карашта болду ушундай нерселерди көргөзүп атканда? Ошо башында таң калганда эле анан ойлодум да, баары таң калып турбайбы деп. Негизи фокусниктер өзүнүн буюмдарын карматса болбойт да. Карматканга болбойт. Бул өзүнүн эрежеси. Анан бул жакта да чоң фокустар бар. Бул жакта менде 3 буруштук, бул жагы сары, бул жагы серый цветте бар. Салабыз дагы. Үйлөп коюңуз. Үйлөсө келе ушундай жаңы жылдык белек чыгып калат. Сен баягы белектерди албай эле ушунча эле айымдарга белектер үйрөтүп турбайсың? Дагы биздеги фокустар бөлүнөт да. Бул жагы микромагия деп коет. Карта менен, тыйындар менен жасалат. Анан сценический магия деп коет. Уже буну сахнада жасайт да. Анан ментальный фокус деп коет. Классический деп. Анан азыр мен сизге ментальный көрсөтөйүн кичине. Менде тыйын, жана маркер бар. Бул биз колдонгон 5 сом. Аз маркер менен ушул 5 сомго өзүңүз каалаган жагына кол коесузбу, атыңызды жазасызбы, өзүңүз билесиз да.
Сага көргөзбөйм. Көргөзө бериңиз. Кийин өзүңүз билгендей кылып. Өзүңүз жазыңыз, билесиз уже. Бул жагында жок. Мына 5 сом жагында жазды. Мында тамкасын, бул жак керт жагы эч нерсе жок. Жок. Буну ачып көрүңүз. Сизге белек. Бул кандайча сенин колуңан ушунча оролгон кутчанын ичинде? Булар уже айтылбайт. Айтылбайт, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз канчалык аракет кылсак дагы Жоодар Бешим өзүнүн баягы сөзүнөн чыкпай, эч бир сырын айткан жок. Мынакей ушундай сонун максаттар, кыялдар ишке ашсын, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер менен мен Мира Абдулдаева болдум. Ал эми бүгүнкү менин каарманым. Өзгөчө таланттын ээси. Сыйкырчылыкты аз убакыт болсо да мыкты өздөштүрө билген Жоодар Бешим болду. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки берүүдөн амандашканча сак саламатта калыңыздар.